Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, дайыр ирет кутман таңыңыздар менен дейли, жалпыңыздарды таң эрте майрамыңыздар менен куттуктап, жагымдуу чыгармаларын жан дүйнөңүздөргө жан азык катары аткарып бере турчу биздин асыл инсандарыбыз, куттуу студиябыздын меймандары келип олтурат. Жакындан тааныштырып өтсөк, маданияттын мыкты кызматкери Мыскал Өмүрканова атындагы сыйлыктын лауреаты жана ошондой эле көптөгөн сыйлыктардын жеңүүчүсү Зулфия Карбекова эжебиз жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, обончу, аткаруучу Өсөр Козуев агабыз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келипсиздер. Рахмат. Кутман таңыңыздар менен. Сізге да кутман таң. Майрамыңыздар менен дейли. Ой, рахмат. Рахмат сиздердин да майрамыңыздар менен. Жалпы кыргыз элибиздин майрамы менен куттуктайбыз. Буюрса дейли. Деги эле ушу бүгүнкү майрамдык маанайыңыз, майрамдык таңыңыздары кандай башталды? Өсөр мырза айтып өтсөңүз. Айрыкча бүгүнкү күн мырзалар үчүн бир өзгөчө бир патриоттук сезимди, толкундоону, бир көрктүүлүктү дем күч менен ойгонсоңуз керек. Ошондой себеби дегенде бул жылда баягы адамдын кыргыздын канына сиңип, анан жылда баягы белгилеп келатабыз да, баардыгы билип калды ушу ак калпак күнүндө ошу ак калпак кийип деп. Анан эми баягы ааламдаштыруу заманында чындыгында баардык элдер эле өзүнүн улуттук кийимдерин унутуп баратат да. Анан өзүбүздүн мына патриот уулдарыбыз Рысбек Жабировдорго, жалпы кыргыз элине көтөрүп кеткен ошолорго чоң рахмат дейм. Бул майрам кечээ эле башталган. Биз ушу таатыкчаң мындай караганда ак калпак кийип, таатыкчаң түш көрүп деле чыктык деп эсептейм. Себеби дегенде бул жакшы нерсе, жакшы саамалык. Ошо биз кубанып келип отурабыз, жаңыдан чыгармаларды жаратып отурабыз. Кечээ да концертте көрдүк, ак калпак жөндөрлөрдү жаратып. Анан парад болуп, парадта жакшынакай баягы кыргыздын улуттук кийимдеринин парады болду. Буга катыштык, жакшы болду. Азыр эми баягы техниканын жетишкен заманы, бүгүн чындыгында болуш керек эле ошол иш-чаралар. Чындыгында азыр көрүп атасыңар, эшикте кар жаап дегендей жаз келатат. Аба райына байланыштуу кечээ өтүп калды да. Анан бүгүн баардык ушу кыргызстандыктарды баардыгын куттуктап кетебиз, куттуктап кетмекчибиз. Ооба. Деги эле дал ошол биздин улуттук баш кийимдерибизди эске салганда дароо эле ак мөңгүлү, ак кар баскан ас казоонун элесин чагылдырган ак калпагыбыз, анан ошол ак самай апаларыбыз салынып жүргөн ак элечек эсибизге келет эмеспи? Дал ошол калпактын кадыры айымдарда кандай сезим болду экен ошо калпактын кадыры үчүн? Албетте баягы биринчиден жалпы кыргыз элибизди баардыгын бүгүнкү мырзаларыбызды, биздин аталарыбызды, агаларыбызды, инилерибизди, жалпы кыргыз элин бүгүнкү ушул ак калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Болгондо дагы ушул кутман таңда жадыраган жаз келе жатат, сыртта деген аппак кар болуп атат, а биздин көңүлүбүздө жаз болуп атат, Өсөр? Туура. Ушундай жаркын маанай менен ушул улуттук майрамыбызды белгилеп жатабыз. Мына Өсөр мырза айткандай, кечээ эле алдын ала ушул аба ырайына байланыштуу бир күн мурда өткөрүп Ала Тоо аянтында абдан чоң иш-чара болуп өттү. Жалпыбыз күбө болгондой эле. Анан эми жалпыбыз күбө болдук, бүт кыргыз эли күбө болду. Анан аял эркек ери шаркак деген сыяктуу эле ак калпак менен ак элечек ар дайыма бирге жүрүп, биздин улуттук баалуулугубуздарыбызды бүт дүйнө жүзүнө даңазалап, ар дайым ушул ак элечек менен ушул ак калпактын төбөсү чамгарагы, кыргыздын боз үйүнүн чамгарагы бийик болсун, ал эми биздин жигиттерибиздин ак калпагы ар дайыма бийик болсун. Дүйнө жүзүнө кыргызды кылымдарга даңазалай берели. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүз күтүп калса керек, бир майрамдык чыгарылыш, майрамдык маанай тартуулап, жагымдуу ыр менен баштайлы анда. Албетте жакшы болот. Эми бизди баягы кыргызда эркектин аты улук деп айтабыз. Ошондуктан биздин эр жигитибиз мырзабыз Өсөр мырзадан баштасак, Зульфия неме сал немелик кылып да, баягы кыргыз чачы улуу дейин десем, бул эркектин элүү дейди. Эми бүгүн ак калпак майрамы болуп аткандан кийин аталардын калпагын сыйладык, албетте агайыбыздын. Мейли анда. Чылыгын сыйладык. Рахмат, ошо сыйлаганыңызга чоң рахмат. Эми баягы эркек менен аял ери шаркак жүрөт дегендей, чындыгында бизде кечээ ойлоп калдык, ак калпактын 10 жылдыгы болуптур. Анан кийин эми дагы алдыда көрө жатарбыз, жакшы ыр жараттык ак элечек ак калпак деп. Анан ошон үчүн ошо ойлоп калдым да, эми баягы көч бара түзөлөт дегендей, кыргыздын улуттук баш кийимдери деп койсок да болгодай да. Ошонун сыңарындай жакында эле эми баягы ырыбызды, жаңырыбызды дагы аткарарбыз. Эми жакында апалардын майрамы келатат. Мына ак элечек
кийинип Зульфия отурат. Жаз майрамы жадыратып эле майрамдарга Кош майрам. Байда. Кош Анан майрам ошого келе жатат. мен дагы арнап эми баягы патриоттурлардан апама кат деген ырым бар, ошону арнап коеюн. жакшы болот. Саламатсызбы сагынчым апа, сагынып салам кат жазам сага. Сагынычым күчөп жетемин шаша. Sağınam sizdi, sağındım apa. Ардақтап сүйген алтыным апа. Алыста жүрем болбочу апа. Sağınычım güçöp baram go bir gün. Oylogon oyum bolbosun kata. Kadırlap sügön kımbatım apa. Jolu qarap günde tartasın sana. Kusalık küçöp jetemin şaşa. Kucağımı cayıp tosup alapa. Kusalık küçöp jetemin şaşa. Kucağımı cayıp tosup alapa. Sağınam sizdi, sağındım apa. Азаматсыз терең ыраазычылык билдирели. О энеке, бакыт жайт жамалыңда, ойго баттым доорумда заманымда, неге анда асманды карап жүрөм, бейиш болсо өзүңдүн таманында деп дагы бекеринен жазылбаса керек. Дал ушул таман алдында бейиши бар апаларыбыз арбак аман болсун, ак элечегин башынан түшүрбөй, аксамай акыл кептерин айтып аман болушсун дейли. Баягы мына ошол 1 февраль күнү дагы жалпы айымдардын бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн аял затынын баш кийимин белгилеп өттүк элек эмиминтип, убакыттын өтүшү менен ак калпак күнүн дагы белгилеп олтурабыз. Кезек мырзаларга келип, эми дал ушул чыгармачылыкка кайтып келе турган болсок, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат, эми ошол туурасында жалпы көрүүчүлөрүбүз менен тең бөлүшө кетиңиздер. Ушул жана Өсөр мырза дагы айтып кетти. Биз мындан 2-3 жыл мурда ушул Өсөр сөзүн дагы жазган, оонун да жазып, ак элечек, ак калпак деп ыр даярдаган болчу. Кудай буйрса, анан кийин ага да кезек келет. Ошол ырдын ушу даяр болуу мезгили болгондо дагы ак калпактын 10 жылдыгына карата даяр болуп калганы биз үчүн өтө кубанычтуу болду. Бул ырдын тушоосу Жакшы жышан десек дагы болот, Албетте жакшы жөрөлгө деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени болгондо дагы биздин Борбордук Ала Тоо аянтында жалпы элге ошол ырды тартууладык. Эми Кудай буйрса, жакын арада сиздерге да тартуулайлы деп турабыз. Кудай буйрса. Эми
негизи бул улуттук ушул ак элечек, ак калпак деп жалаң улуттук кийимдердин баарын бириктирип туруп бир мезгилге алып келгенде абдан жакшы болду. Анткени биз улуттук калпагыбызды дагы абдан кастарлашыбыз керек. Башка улуттарга белек кылып бербешибиз керек. Мисалы үчүн биздин кыргыз элибиз айрым бар эмес, айрымдары ушу башка өлкөлөргө барганда же башка улуттарга бир жакшы белек тартуулагысы келгенде ушул ак калпакты тартуулагандары туура эмес деп ойлойм. Анткени кыргыздын эзелтеден келе жаткан ушу ата бабаларыбыздын нарк насили менен улуттук каада салтыбызды ушул каада салтыбыз боюнча айта келгенде баш кийимди эч качан бирөөгө белек катары берген эмес кыргызда илгеричи. Ошол кыргыздын нарк насили менен кылымдардан бери биз кыргыз болуп сакталып келе жатабыз. Анан баягы эми ар нерсенин баягы медалдын да эки бети бар дегендей, ак менен кара аралашып жүрөт дегендей, ылайым эле ак дайым жашообузда ак жол ак аралап жүрсүн деп жакшы тилек кылабыз. Бирок арасында кемчиликтер да болбой койбойт да. Кемчиликти да сөзсүз айта жүрүшүбүз керек, жакшылык менен жамандык аралашып жүрөт эмеспи. Анткени дагы бир нерсени айта кеткеним, ушул ак калпакты дайым кыргыз жигиттерибиз, мырзаларыбыз абдан аздектесе деген ниетте. Себеби ак калпакты кийип алып, спирт ичимдиктерин ичип алып, аракты ичип алып, же болбосо өздөрүнүн ушундай көчөдө жатып калган учурлары, же болбосо ак калпакты кийгенден кийин абдан чоң жоопкерчилик жүктөлөт да. Албетте. Мисалы үчүн ак элечек кийгенде деле бул аял эркекке деле тиешелүү. Бардыгыбыз аздектешибиз керек. Илгертеден биздин апаларыбыз, чоң энелерибиз ак калпакты ушул баш кийимди керегенин багы уукка, керегеге жакын кылып туруп бийик жерге илишкен ар дайыма. Эч качан эркектин баш кийими ылдый жерде жатпаш керек, же болбосо жерге түшүрбөш керек. Ошондо гана биздин бул баш кийим биздин түндүгүбүз, кыргыздын калпагы, комузу, боз үйү ар дайыма бирге жүрөт деп эсептегим келет да мен. Туура, эң туура. Өсүр агай, эми сиздин чыгармачылыкта болуп жаткан жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Чыгармачылык чындыгында жүрүп атат. Кээ бири жоголуп кеттиң дейт. Баягы ар кимдин жолу ар кандай экен, характерге байланыштуу мүнөзгө да. Анан кийин мен дагы мектепте иштеп, балдарга жакшы жаңырырларды жаратып атабыз. Балдарыбыз ырдап атат. Анан бир учурда бир жыйынтык болуп жакшы балдар жөнүндө концерт коебуз деген ойлорубуз бар. Анан эми илгери Илхам качан келет деп күтүп отура берчү эле да. Себеби ал мурдакы заман чындыгында баягы жан баштап жатсам жайлоодо деген азыр эми жан баштап жатыш жок да. Анан кээде айтып атат да, мындай Илхамды келсе чыгарам депчи. Эми антпеш керек экен, азыр заман башка да, тез өсүп кетип атат. Биз ошого жараша Илхамды биз өзүбүз чакырышыбыз керек болуп, ошондой ырларды жаратып эле атабыз. Мына Зульфия айтып кетти, ушул ырлар менен мурда аккордеон менен эле чыгырдап койчу. Азыр эми баягы эстрадалаштырып ушундай кылганда ушул ырга эле бир айдан бери жүрдүк да. Мындай кылалы, комуз кошолуп, эр мынтейли, кайра мындай кылалы. Ошого ушундай чыгармачылык, жакшы чыгармачылык жүрүп атат. Анан эми мен көбүрөөк ушундай патриот ырларды чыгарганга неме кылат экенмин да. Анан элдер айтат, сен тойский ырларды чыгарбайсыңбы, же мындай. Мен ошого эле кете берет экен да меникичи. Чынын айтканда сиздин атама деген ырыңыз менен биз бала кезден чоң ойногон чынында. Анан улак тартыш деген ырды жараттык. Анан эми чыгармачылык жакшы баратат. Эми мындай ырлар бир жылда бир кезегинде эле ырдалбаса, баягы ырдалбайт да, бирок баары ырдай бериш керек. Себеби дегенде биз турганда биз кичине тартабыз да, баягы тормоз кылыпчы, эми жаштарды ары кетип калтырбай кичине кармап, токтогула, буякта биз барбыз дегенде тартып турганга тең салмактуулук ошондой ырлар керек экен да. Анан мен ошону эле баягы башыма кирип калган ошондой ырлар эле мен баягы улуттун кийимдери, салттары ошол нерселер жөнүндө ойлонуп атып, ошондой ырларды жаратып атабыз. Кудайга шүгүр, чыгармачылык болуп атат. Силер чакырып атасыңар, мына силерге рахмат деп эстеп. Мына силер чакырбасаңар, ак калпак күнү болбосо бул ыр каяктан ырдалмак? Бул бир жылда бир ырдалат да. Ошондой да. Ошон үчүн мындай ырларды берип, анан кийин эстеп туруш керек. Баягы сөз менен жетпесе, ошо ыр менен жакшы жетет. Ошон үчүн ыр кыска болот, 2-3 эле куплет. Ошо менен жеткире турган болсо, ону менен анан кийин жүрөккө жетет экен. Айта берсең күнүгө жетпейт да. Ооба, миң уккандан бир көргөн артык дейт эмеспи элибизде. Ансыңарында эле мына дал ушул таң эрте биз дагы түз эфир аркылуу ЛТР мамлекеттик телеканалы ушул Кутман таң программасында элибиздин маанайын көтөрүп, сиздердей мындай чыгармачыл инсандар менен
жан дүйнөсүнө жан азык катары бир жагымдуу маек курганга аракет кылабыз албетте. Анан эми сиздерден бир жагымдуу чыгарма тыңдасак кантет? Балким биргеликте дуэт кыласыздарбы? Жакшы болот. Эми негизи ушул баягы жанатан бери Өсөр мырза дагы айтып келе жаткандай, биз келип эле баары кандай болгон учурда деле өзүбүздүн кыргыздын улуттук баалуулуктарды жогору баалайт экенбиз да. Мисалга жанагы кечеги пандемия учурда деле ак элечек ак калпакты кийип алып, элдерге ушундай жакшынакай батабызды берип, жакшы ойлорго чакырып, элди баягы көңүлүңүздөрдү чөкпөңүздөр. Ар дайыма ушу жарык маанайда жүрүңүздөр. Ар бирибизде ден соолук болсун. Ден соолук болсо, анан ден соолук бул эң биринчи байлыгыбыз экен. Эң биринчи ден соолук, андан кийин ак жоолук дейт го. Ошондуктан баардык ушу биздин кыргыз элибизге ден соолук, ушу жазгы жадыраган ушундай жаз мезгилинде ар дайыма жүрөгүбүздө жаз болуп турсун деген жакшынакай ниет тилек менен эстен кеткис эски ырлардан эле тартып алабыз келип турат Өсөр. Анда Атай Огонбаевдин жаштарга деген ырын аткарып берейин. Өтө керемет, жакшы болот. Булбулдар гана сүт ай күндүрдү, муңайым гана добуш ай күндүрдү. Жаштарга аңарнап чыгарган эжир калды турмуш. Күндүрдүң ай, күндүрдүң күндүрдүң ай. Ой, ойнаган гана күлгөн ай күнүгү, ойнобой гана жаштар ай жүрөгү. Oyunda sırrın aytsam деп o жаштын ошондо болду. Тилегиң ай, тилегиң ай. Ayranı gana gelin ay kız bo, maldı bir kanadan ay jeribiz. Jigiti şairi kız altın aydın battı kırgız. Elimiz ay, elimiz ay. Азаматсыздар, терең ыраазычылык билдирели. Дагы да болсо чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой эле бизде убакыт деген чектелүү. Анан эми ушул маек соңунда сиздер тараптан айтылбай калган ойлоруңуздар болсо, жалпы элибизди куттуктай турчу сөздөрүңүздөр болсо, биз тараптан бергенге жетишпей калган суроолорубуз болсо, сиздерге эркин микрофон суналы. Эми убакыттар кыскараак гана сүйлөйлү. Эми бүгүн чындыгында баардыгыңыздарды кыргыз элиники ушу ак элечек ак калпак күндөрү менен куттуктайбыз. Ушундай жылда өтө берсин, кыргызыбыздын ушу улуттук баалуулуктарын көтөрүп жүрө берели. Баардыгыбызга ынтымакчылык, токчулук, анан кийин элибизге тынччылык, ынтымакчылык каалайм. Ушул убакыттан пайдаланып, жалпы ушул ЛТР сиздердин жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан кийин Жолдошбек Мамажановдун бир жакшынакай саптары бар эле. Кармалбайт аткан таңдар аткан менен, өмүрдүн өлчөмү бар шашкан менен, баардыгы ойдогудай боло берет, бакыттын ууртан балын таткан менен дегендей,
ар дайыма ушул кыргыз жергебизде ыр жаңырып турсун, ала тообузда кыргыздын ушул бүркүтү шаңшып турсун, кыргыздын кыз жигиттери, айымдары, мырзалары ар дайыма ушу баштарынан ак калпак кетпей, ак элечек кетпей, улууга урмат көрсөтүп, кызууга, кичүүгө ызаат көрсөтүп, ар дайыма ынтымакта, токчулукта, молчулукта кыргыздын бейиштей кооз жеринде ар дайыма ушундай жакшылыктар болуп турсун, элибизде өлкөбүз өнүгүп өсө берсин демекчибиз. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Эми ушу маек соңун бир элдерибиз, жалпы көрүүчүлөрүбүз, калктын калың катмар бир сиздерди көрүп турган, назары түшүп турган көрүүчүлөрүбүз бир суусап калса керек. Бир жагымдуу чыгарма менен жыйынтыктасак кантет, келиңиздер, анда эмесе сиздерди сахнага узаталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга кайрадан маалымдап кетели. Эсиңиздерге сала турган болсок, маданияттын мыкты кызматкери Мыскал Өмүрканова атындагы сыйлыктын лауреаты Зульфия Карбекова эжебиз жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, ырычы, оончу, аткаруучу Өсөр Козуев агайыбыз бүгүн бизде мейманда болду. Азыр дал ошол сиздердин назарыңыздарга жагымдуу чыгармасы менен биздин маегибизди жыйынтыктаган турат. Бардыгыңыздар назар салып жагымдуу чыгарманы бирге тыңдайлы. Таңдантып барын караткан, айтылуу кыргыз калпагы, мураска калган манастан. Ак элечек ак калпак, кийип алсак жарашат, дүйнө эли таңданып, султанышып карашат. Ак элечек ак калпак. Чеберлери күндө саймалап, жигиттин түшпөй башынан, көркүнө чыгып баратат. Ак элечек ак калпак, кийип алсак жарашат, дүйнө эли таңданып, султанышып карашат. Ак элечек ак калпак. Алатоо кыргыз эреси. Ак элечек ак калпак, кийип алсак жарашат, дүйнө эли таңданып, султанышып карашат. Ак элечек ак калпак, ак элечек ак калпак, кийип алсак жарашат, дүйнө эли таңданып, султанышып карашат. Ак элечек ак калпак.